Dostlar, hurmatlı Kırgız tilinin görmandары. Biz Kırgız tilinin tazalığı için Tileş sababımızda bugün en köp koldanılgan, tuura emes koldanılgan sözlerge basım koyğumuz keldi. Sebebi kesin ayta verip til teşildi, jaza verip kalem jeşildi. Andıktan tilimiz teşilgençe dele barır aytkandan jadabaylı. Kırgız tilinin tazalığı için başka kalemdeşlerdi dağı, til görmandarındağı çakırar elim. Elder de bizde köp aytat. Bunu jurnalistler de köp жазат, belgili sayısı işmerler, al emes mamleketlik işmerler dağı elder de. Elder de biz kayсы wagtda aytышыбыз керек. Masalan, Borbor Azia elderi desek, je bolboso dünya elderi desek tuura. El degендин өзү көптүк маани туюнтат. Ал эми элдер жогоруда айткандай. Биз 5 адамды, 10 адамды деле элдер деп айткандар абдан көп. Эл аралап жүргөндүн баары эле саясий лидерлер өтө көп колдонуп атат. Элдер мынтип айтып атат, элдер талап кылып атат деп. Эл талап кылып атат десек туура. Андыктан ошо көптүк маани туюнтарын эсиңиздерге алыңыздар. Эл деген уна бул дагы жалпы түшүнүк берет. Эл деген сыяктуу эле уна деген түшүнүк бул төөнү деле уна дей беребиз. Эгер мурдун чүлүктө өгүздү же топосту чүлүктөп минсек деле аны уна дейбиз да. Бүгүнкү күндө автоуна деп жазсак туура, бирок уна деп жазышат көбүчө. Андыктан эсиңиздерге ала турган жагдайлар ушул. Уна бул жалпы түшүнүк экенин. Çiğneni dele, arabanı dele una деп ayta berебиз. Эгер bir çana менен эки мөшөк унду сүйрөп келсаңыз деле, аны деле уна катары колдонуп атканыбызды эсиңиздерге алыңыздар. Мамлекет бутуна туруп келатат, мамлекет бутуна турду деген сөздөрдү да көп айтышат. Же болбосо Россияга кеткен балам бутуна турду деп. Бутуна тургудай мамлекет мал эмес, төрт аяктуу. Мамлекет өнүгүп келатат, мамлекет ирденип калды десек туура да, колдонушту. Биз ошол бутуна туруп келатат дегенде бул эми мамлекет бактын түбүндө мас болуп жаткан адам төрт аяктап туруп келатса бутуна турду десек болот да. Анан мамлекет өнүгүп келатат. Ошондуктан эске алалы мындай колдонмодон. Ошондой эле талапкерлигин жылдырды дегенди да көп колдонушат. Жылдыргыдай бул талапкер чанабы же буюмбу мынтип ордон козгоп койсо жылып калгыдай. Талапкерлигин көрсөттү дейт, же болбосо талапкерлигин койду. Анан биз орус тилинин ошо көчүрмөсү калька түрүндө жылдырды дейбиз. Жанада 120 депутат деп айтканыбыз туура. Бул депутаттардын алдында турат сан. Маселен, 2 адамды деле, 1 адамды деле bir deputat, 2 deputat degendeyle 120 deputattар деп айтпайбыз. 120 deputat. Эгер ушу сандарга келгенде, маселен 5 адам болсо, 5 адамдар деп айтылбайт. Туурасы 5 адам. Жекелик түрдө эле айтыла берет. Себеби 5 деген сан алдына чыгып атат. 120 деген сан алдына чыгып атат. Кайсы сан алдына чыкса, ал көптүк түрдө туюнтат. Депутат десек эле. 20 депутат, 40 депутат десек. Орун алуу дегенди да көп колдонуп, көп жазышат. Орун алгандай, маселен, окуя орун алды, бир факты орун алды дешет да. Орун алат деп сырттан кирип келген адам бир жерге отурса орун алды десе болот. Бир жайгашкан жеринче окуя орун албайт, окуя болот, окуя болуп өтөт, факты болуп өтөт. Жанада өткөн сабакта Батын деген сөзгө түшүндүрмө бере кеткенбиз. Батынды бүгүнкү күндө дагы биз турмушка кеңири колдонсок болот. Маселен, Манаста айтылат. Кайратын көрүп кан кошой, батын көзүн салганы, батыны ачык эр кошой, байкап карап калганы. Батын дегенде биз бирөөлөр пикир айтат, көз карашын айтат. Ал жөн эле жүйөсүз деле пикир айтышы мүмкүн, жөн эле өзүнүн пикирин айтышы мүмкүн да, бирок анын ичинде батын пикир айтканы болот, батын көз карашын айтканы болот. Ал демек байкагыч, көрөгөчтүк, мындай кыракылык дегенде ошо батын деп да туура түшүнсөк болот. Бирөө батын көз карашын айтты, баландай батын пикир айтты десек, бул демек
мындай олуттуу сөз айтты, орчунду келечегин көрүп айтты, алдыдагы боло турган нерсеге божомолун туура айтты деп түшүнөбүз. Андыктан сиздерден сураныч, Урхеш ТВ каналында дайыма ошо тилеш самалыгын уланта беребиз. Бул көрсөтүүнүн аяк жагында пикирлериңиздерди калтырыңыздар, ошондой эле комментарийлерди жана сунуштарды, ошондой эле турмушта көп кезиккен ушундай туура эмес колдонмолорду калтырып койсоңуздар дагы биз кийинки сабактардан алып чыгууга аракет кылабыз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.